Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтусіз салауат саламдары болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына осындай берекелі күнді атқарған барлық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Бұл аятта Алла Тағала айтады: әр бір тірі жан Бұл аятта Алла Тағала айтады: әр бір тірі жан өлімдің дамын татушы дейді. Өлімдің дамын татады. Бирок Аллаху Субханаху ва Тағала бұл дүйнөдө қылған амалыңардың соуын қияматта толық берет. Ким қияматта өзіні тозоқтон алыстатып бейішке кіргізілсе, ал шындығында жетішкендікке, игілікке жеткен болады. Бұл дүйнө азғырық дейді. Бұл дүйнө азғырық. Азғырығы көп екен. Мұна ошолордың азғырықтан сақтану, бұл мұна ошол біздің динди қармауыз менен, ибадаттарды атқару менен, иманды бекемдеу менен болады екен. Екінші бір аятта Алла Тағала айтады: «Ваджаат сакратул маут. Бил хаққи залика ма кунта минху тахид» дейді. Мұндаша айтқанда, өлім келді дейді. Мұна өлім келді. Жан шығу дағы қиын екен. Сен ушул нерседен қачат елең деп атады да. Мұндаша айтқанда, өлімден қачып құтыла албайды екенбіз. Мүмкін емес екен. Бұл ақиқат екен. Мына ошол аяттың негізінде бүгін сіздермен жұма хутба қылмақшымыз. Пайғамбарымыз айтады: «Инна мин иқтирабис саати ан язхара маутул фужаати». Бақы қияматтың белгілері бар да, чоң белгілері бар, кішінекей белгілері бар. Мына ошол ақыр замандың белгісі дейді. Қияматтың жақындағандың белгісі. Пайғамбарымыз айтады: қоқыстан өлімдер көбейе баштайды дейді. Қоқыстық өлімдер көбейе баштайды дейді. Былайша айтқанда, жанға кепілдік жоқ та. Қарыбы, жашпы демейді екен. Мына ошондон башка бір хадисінде айтады пайғамбарымыз: былайша айтқанда, осыятыңардағы бардық нерседадағы сіздер өлімге даяр жүргіле дейді. Демек, ең бір үлгі ала тұрған нерсе бұл өлім екен. Аны естесек, күнөөдөн дағы адам сақтанады екен да. Чыныгы адамға бақы үлгі ала тұрған нерсе. Пайғамбарымыз айтады: «Кафан бил маути ва изан» дейді. Өлім өзі жетіштүү дейді да, ең бір жақсы үлгі болғанға. «Ваман лам яттағыз бил маути фала ва изалах». Егер өлім менен үлгі албаған адамға, аға насааттың да керегі жоқ дейді да. Өзі чоң бір жақсы насаат дейді. Ошондон Ибн Мас'уд айтқан екен, ошол хадистин негизинде: «Ас-саиду ман уиза би гайрихи». Чындыгы бактылуу адам ошол үлгү алган адам, насаатты уккан адам, пайгамбарыбыздын осуятын аткарган адам дейт да. Ошол чындыгы бактылуу адам болот дейт. Пайгамбарыбыз жанагы аяттын негизинде пайгамбарыбыз айтат: «Ла илаха иллаллах, инна лил маути сакарат». Бір Алладан башка илах жоқ, чындыгында өлүмдүн кыйынчылыгы аябай оор дейт. Анан Кабтан сурашкан екен, радиаллаху анхудан. Бұл пайғамбардың сахабасы, ошондан сурашкан екен: өлімді бізге мындай сыпаттап беріңізші, ал қандай? Дегенде ал мынтип айткан екен: «Кагуснин касирати ашвакихи». Мындайша айтканда, бір бутак болсо, ал бутак толо тикенек болсо дейт. Ошол тикенектүү бутак адамдын ичине киргизилип,
Анан ошол багы тикенектер адамдын ичиндеги ичеги ар бир тамырга сайылып, кийин ошондон жулунуп алса кандай болот дейт да. Ошондо багы кирип жулуп алганда ичинде алган нерсени алып чыкты, калган нерсе калды дейт да. Мына ошондой деп сыпаттаган экен да. Бир данышман алымдарга айтылган экен, баг өлүм алдында жаткандагы өзүңдү кандай сезип атасың дегенде, мен сезип атам асман жерге түшүп келгендей. Асман жерге түшүп келип, эч бир аба калбай калып, бир ийненин тешиги бар го, ийненин, ошонон дем алгандай болдум дейт экен да. Багы пайгамбарыбыздын сакарот, аяттагы сакарот, өлүмдүн багы коркунучу, оордугу деген маанилер ушул экен да. Демек өлүмдөн качып кутула албайт экенбиз. Ошондуктан биз бул дүйнөдөн кыяматка даярданалы, үлгү алалы. Мына бул жерде Аллах субханаху ва тааланын Жума сүрөсүндө аяты бар экен. Алла Таала айтат: "Кул иннал мауталлази тафирруна минху фа иннаху мулақикум" дейт. Силер корккон, качкан өлүм баары бир силерге жетет дейт. Каерде болбогон артыңдан барып жетет. Сумма тураддуна иля алимил гайби ва шахада. Кийин өлгөнгөрдөн кийин бардык ааламды жаратуучу, гайып нерселерди берүүчү Алла Таалага кайтасыңар. Фа юнаббиукум бима кунтум таамалун. Аллах субханаху ва таала бул дүйнөдө кылганыңарды анан өзү айтып коет дейт. Себеби периштелер бар да, жазып атат. Китептерибиз бар. Баары бар. Мына ошон менен кабар берип коет дейт. Ниса сүрөсүндөгү аятта: "Айнама такуну юдриккумул маут." Кайсыл жерде жүрбөгүлө, кайсыл жакта болбогула, силерге өлүм жетет. "Валау кунтум фи буружин мушайяда." Өтө чептелген адам кире алгыс чепте болсоңор дагы өлүм жетет дейт. Качып кутулам дебеш керек экен да. Эч ким кутула албайт. Эң негизги чындык ушул экен. Бирөө далилдер да албайт экен да. Бул дүйнөдөн түбөлүк тирүү калысыңызчы. Алымдар айтат, дүйнөнүн дарыгерлери чогулса дагы, бир адамды, бир нафсты, адам эмес башканы дагы өлүмдөн алып кала албайт дейт да. Мен деген дарыгери болобу, башкасы болобу, алып кала албайт. Ошондуктан пайгамбарыбыз жана үлгү алуу жааттан эмне дейт? Аксиру мин зикри хадимил лаззат дейт. Маниси силер өлүмдү көп-көп эстегиле дейт пайгамбарыбыз. Ким өлүмдү көп эстесе, фидиqi минал иши вассааху ва ман кана фи саатин дайякаху. Мисалы, ким Алла Тааланы көп эстеген болсо, бул хадистин мааниси Кудай Таала көптөгөн неиматтарды берип, Кудайды унутуп барып, шариатты унутуп атканда, эгер эстесе, шариатка кайтып калат дейт да. Кой, туура жолго түшүп калайын депчи. Мына ошондой жагы бар экен. Эгер чындыгы үлгү алган адамга, ал ойлонот, андан туура кадам таштайт. Имам Куртуби өзүнүн Тазкира деген китебинде айтат, Имам Даккактын сөзүн айтат да. Ман аксара мин заликал маут, ким өлүмдү көп эстеп жүрсө, үч жакшы нерсеге жетет. Биринчиси тажилу тауба. Ал ошол замат тооба кылат. Бул дагы ошол адамдын ийгилиги. Ва канаатул калб, жүрөк канаттуулукка толот, байыйт. Ва нишатул ибада, ибадатка бекем болот дейт. Ушул үч жакшы нерсени берет. Эгер ушул үчөөнү эле аткарган болсок, бир өтө чоң жетишкендикке жеткен болобуз. Эми ман насиал маут, ким өлүмдү унутуп калса, ага дагы үч нерсе менен жазаланат дейт. Биринчиси тасвифут тауба, тообасы кечиге берет. Эртең кылам, бир күн кылам, отпускага чыкканда, каникул болгондо, пенсияга чыкканда дей берет экен да. Тооба кыла албайт, ушинтип жүрө берет. Кечигип кетет. Ва таркир ридо бил кафаф. Аллаху субханаху ва таала чекесинде жазган рызкыга разы болбойт дейт. Разы болбойт. Ва такасул фил ибада, ибадатта жалкоо болот дейт. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Ал-каййису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут." Акылдуу адам гана, акылдуу, ыймандуу адам гана өзүнө өзү эсеп китеп берип,
өлімден кейінгі жашауға даярданат дейді. Себеби барыбыз билебиз, кыяматтагы жашоо бул түбөлүктүү жашоо. Эми пайгамбарыбыз айтат, сурашкан экен да, акылдуу адам деп кимди айтабыз деп. Сураганда пайгамбарыбыз айтыптыр, акылдуу адам деп өлүмдү көп эстегендер дейт. Өлүмгө даярдангандар, акыретке даярдангандар. Ошолор акылдуулар бул дүйнөнүн дагы керектүүсүн алды, бирок акыреттин дагы урматына жетти дейт да. Акыретте бейишке кирген болсо урматталган болот экен. Ошону да алып кетти дейт да. Акылдуу адам бул дүйнөдөн деле алат, акыреттин дагы бакы Алланын бейишинен үлүшүнө ээ болот дейт. Осман ибн Аффан, пайгамбарыбыздын сахабасы, дайыма кабырды зиярат кылып, дуа кылып, өлүмдү эстегенде бакы тозок менен бейишти эстеп көп ыйлачу экен. Анан сурайт экен, не үчүн эле ушундай келгенде көп ыйлайсыз дегенде, мен пайгамбарыбыздын ушул хадисин силерге айтайын дейт. Пайгамбарыбыз айтат эле дейт, иннал кабра аввалу маназилил ахира. Кабыр бул акыреттин эң биринчи кадамы. Адам кабырга кирди, акырети башталды деген сөз. Фаин нажа минха фама ба'да айсара мин. Ким ошол кабырдагы эле нерседен кутулса, андан кийинки эсеп китептердин баары жеңил болот. Эгер ким кабырдагы нерсеге, эсеп китептерге, сурактарга, периштелердин сурагына жооп бере албаса, андан кийинки кыяматтагы иш аракеттери дагы кыйыныраак болот дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз айткан, мен кабырдан өткөн коркунучуу жерди билбейм деген экен. Себеби пайгамбарыбыз айтат да, кабыр бейиштен болгон бир бакча же тозоктон болгон бир от дейт экен да. Ошол жерде эле башталат. Умар ибн Абдул-Азиз, мусулмандардын падышасы, түндө ар кечте алымдарды жыйнап алып, өлүмдү эстешет экен. Кыямат жөнүндө сүйлөшөт экен. Кадимки эле алдында жаназа турганда ыйлашат экендер да. Өлүмдү эстеп дейт. Анан бир китептерде келет, Давуд пайгамбарга өлүм периштеси келген экен. Келсе Давуд пайгамбар айткан экен, сен кимсиң дегенде, мен өлүм периштесимин дептир. Мен эч кимден коркпойм, баары менен коркот дейт экен. Мени эч бир нерсе, чеп дагы, сарай дагы, эч нерсе тоса албайт. Бардык жака кире алам. Бирок мен пара дагы албайм дейт экен. Анда сен өлүм периштеси турбайсыңбы деген экен. Ооба дептир. Бирок мен даяр эмес убакта келип калдым да деген экен. Ошондо айткан экен, кандай? О Давуд, баланча жакының бар эле го, ошол кана. Баланча кошунаң бар эле го, ошол кана. Десе жооп берет экен, ал дагы өтүп кетти бул дүйнөдөн, бул дагы өтүп кетти дейт экен. Баланчалар кана десе, алар да өтүп кетти десе. Мына ошолор бардыгы өлүмдүн кабары болчу деген экен. Ошондон эле баштап даярданышыбыз керек эле. Ошондон баштап эле үлгү алышыбыз керек эле. Ошондон айтылат, "Мен мата фақат қамат қияматуху" дейт. Ким өлсө, ага кыямат башталды дейт. О күтүп жүрө бербеш керек. Өлдү, башталды. Şu bir окуяда окуп калдым эле, бир жигит машинада кетип атып, болон жарылып калат дейт. Анан ошол түшүп, четке коюп, ошол болонду салам деп аткан учурда бир машина келип, жол жакта болгон учурда уруп кетет экен да. Уруп кетип, жана бала чалажан болуп жатып калат экен. Ага милиция келип, скорый келет экен. Бирок ошону ошол жердеги келген жанагы жол кызматында иштеген милиция айтып атат да. Ушул окуяны айтып атат. Анан аны скорый чакыртып неме кылганга аракет кылдык, келди.
Бир кызыгы дейт, ошол бала бир аз өзүгө келгенден баштап эле, жанагы урулуп кичине өзүгө келгенден баштап эле Куран окуй баштады дейт да. Куран окуп атат дейт. Өтө кооз, өтө укулуктуу дейт. Токтобой Куран окуду дейт. Андан аны алып, жаткызып, жана коляскага салып, баягы скорый немесине салып атканда колу ушундай болду дагы, Алла жалгыз дегени да, ла илаха иллалла деп жаны чыгып кетти дейт да. Мен дагы жанымдагы шеригим дагы кайгырдык дейт. Анан больницага жөнөттүк. Анан больницага баргандан кийин ушул окуя больницага тарап, алар дагы таң калышты дейт. Кийин агасы келип калды дейт. Агасы менен сүйлөшкөндө бул кийин угуптур да ошону айтып атат. Агасы айткан экен, бул менин иним жума сайын чоң атасыны барып зыярат кылат эле дейт да. Ошого кетип аткан дейт да. Жума сайын чоң атасын зыярат кылып, бирок андан сырткары жетимдерге барып жардам берип, жесирлерге барып жардам берип, колунан келген кайрымдуулугун кылып, Куранын окуган токтотпойт эле дейт да. Ушундай адам эле дейт. Ошону уккандан кийин жаназасына катышып коелу деп, баг больницага чалып, адресин алып, жаназасын билип, жаназага да бардык дейт да. Эми негизи айта турган нерсе, ушул киши айтат, жаназада окулду, аны барып кабырга койдук дейт. Кабырга коюшубуз менен айттым дейт да, мына бул кишинин эми акырети башталды. А бирок менин бул дүйнөдөгү жаңы күнүм башталды дейт да. Ушул күнгө чейин кайрымдуулук эмне, көңүл бурбаптырмын дейт. Садака, зекет эмне, бирөөлөргө жакшылык деген эмне, зыярат деген эмне, көңүл бурбастык кылган, кайдыгерлик болгон экенбиз дейт. Бирок бүгүн менин жаңы күнүм, бул жашоодогу дүйнөдөгү күнүм башталды дейт да. Демек үлгү алганга кеч эмес да ал. Колдон келишинче үлгү алсак болот. Ана Алла Таала Куранда айтат, Муъминун сүрөсүнүн 115-аяты: "Афа хасибтум аннама халакнакум абасан ва аннакум илайна ла туржаун." Алла Таала айтып атат, эмне силер Алла Таала силерди боштуктан эле, жөн эле жаратып койду деп ойлойсуңарбы? Же ойноп эле жаратып койду деп ойлойсуңарбы? Жана силер эмне Аллага кайтпаймын деп ойлойсуңарбы дейт. Бак суроо иретинде. Бирок барыбыз Аллага кайтабыз. Ошондон пайгамбарыбыз айткан, хадисинде келет: "Кунту нахайтукум ан зияратил кубур ала фазуруха фа иннаха тузаккирукумул маута" дейт. Пайгамбарыбыз айтат, мен силерди кабырга зыярат кылгандан тыйдым эле дейт. Жок, эми тыймайбын дейт. Баргыла, зыярат кылгыла дейт. Ал силерге акыретти үйрөтөт дейт. Биз мусулмандар кабырга барганда кабырга сыйынбайбыз. Андан бир нерсе тиленбейбиз. Болгон ошол жердегилерге, бардык момун мусулмандарга Куран окуп бата кылабыз. Ошолордун да кабыры нурлансын, дуабыз, Кураныбыз пайдасы тийсин дейбиз. Эң негизгиси биз ошол жерден үлгү алабыз. Эртең деле мен ошол жерге келем. Айша небизге бир аял келиптир дагы, айтыптыр да. Айша небизге айтып атат, мен арызданып атат. Чындыгында таш боормун дейт экен да. Бак катуумун дейт экен. Мээримим, райымым анча төгүлө өрбөйт дейт экен. Ошондо Айша небиз айткан экен, "Аксири ми зикрил маут." Сен өлүмдү көбүрөөк эстегин, жүрөгүң жумшайт деген экен. Фафаалат дейт. Ким ушул жерде айтылат, ошол аял өлүмдү эстеп, зикир кыла берип, ошондой болуп кетти дейт да. Жүрөгү жумшак, өтө жомарт, берешен, кичипейил аялга айланды дейт. Кийин келип Айша небизге рахмат айтты дейт. Жакшы багыт бердиңиз, жакшы насаат бердиңиз дейт. Ошондуктан биз колдон келишинче ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын несине, осуяттарына дайыма жакшы амал кылышыбыз керек. Бул жерде аят бар. Бул аятта чындыгында кыяматта эң өкүнгөн адамдын абалы да. Өкүнгөн. Бирок өкүнгөнгө эми пайда жок да. Азыр өкүнсөк болот. Өкүнүү бул тоба болуп эсептелинет да. Ал жакта кайта албайт. Ал бул жерде эмне дейт? Хатта иза жаа ахадахумул маут. Кала раббиржиун. Бирөөдүн өлүмү келип, өлүм төшөгүндө жатып калып, өлүп калып кыямат болгондо дейт. Ал айтат экен, багы кыяматтын эсеп китеби дагы катуу да.
коркунучтуу. Роббиржиун. Алла мени бул дүйнөгө кайтар дейт экен да. Лаалли амалу солихан, мен жакшы амалдарды аткарып калайынчы. Калла иннаха калиматун хуа каилуха. Жок дейт эми. Мүмкүн эмес. Бул дүйнөдө кылбаган, таштаган бардык жакшылыктарды аткарайын, кайра соо менен келейин деди. Бирок аттын кылды. Мүмкүн эмес. Ва мин вараихим барзахун иля яуми юбасун. Болду, өлдү. Эми мындан кийин кабыр жашоосу, кыяматтагы эсеп китеп, эми артка кайтпайт дейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Фаякулу Робби лаула аххартани иля ажалин кариб." О Аллахым, о Раббим, менин өлүмүмдү бир аз жылдырып койчу дейт экен да. Не максат? Жакшы амал кылып калайын. Ибадаттардын бардык парздарды аткарып калайын. Шариатта эмне жакшы десе ошону аткарайын, эмне жаман десе ошонун сактанайын. Бирок мүмкүн эмес болуп калды. Бирок азыр мүмкүн да. Азыр мүмкүн. Ошондон биз намазга бекем болушубуз керек. Жумабек болуп эле жумага келип жүрө бербешибиз керек. Бир жылда 2 жолу айтбек болуп. Жок, биз намазга бекем бололу тасырлар. 5 убак намазга. Мына ошондо чыныгы биз шарият максат кылган деңгээлге жан дүйнө менен жетебиз да. Баары Алла үчүн болуш керек ана. Баары Алла үчүн болуш керек. Эми чындыгында пайгамбарыбыз айткандай, өлүмдөн башка үлгү жок экен да. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды үлгү алгандардан, жакшы амалды кылгандардан, амалды дагы ихлас менен кылгандардын катарына кошсун буйрса.